Барыңыздарга салам достор. Coding World сайтына кош келдиңиз. Сиз менен Эркебек жана бүгүн биз Java менен программалоону баштайбыз. Java программалоо тилинин артыкчылыктарын тарыхын сизге айтпай эле коеюн. Бул нерселер сизди кызыктырса, сиз видеонун астындагы шилтемелерди ачып окуп алсаңыз болот. Анда эмесе баштадык. Java менен программалоону баштоо үчүн бизге эки нерсе керек болот. Биринчиси бул Java Development Kit, мындайча айтканда Java менен программалоого керектелген болгон программалардын жана файлдардын жыйнагы, жана экинчиси IDE программасы. Бул текст менен иштөө программасына окшош, бирок кадимки текст менен иштөө программаларынан көптөгөн айырмачылыктары бар. Бул биринчиден биздин кодубузду ар кандай түстөр менен боеп кабыл алуубузду жеңилдетет, кодду окууга жеңил болот жана каталар болсо аларды белгилейт, автоматтык түрдө компиляция кылат жана көптөгөн ушул сыяктуу программалоону жеңилдете турган функциялары бар. Анда эмесе биз JDK орнотобуз. JDK орнотуу үчүн браузер программасын ачабыз, Google сайтына кирип, JDK деп жазабыз. Бул жерден эң биринчи сайт чыгат, бул oracle.com. Ушул сайтка кирип, скачать же download деген баскычын басабыз. Баскан соң төмөндөгүдөй экранды көрөсүз. Бул жерден келишимди кабыл алып туруп, өзүңүздүн операцион системаңызга жараша JDK көчүрөсүз. Меники Windows 10 X64 болгон үчүн мен Windows X64 тандадым. Баскандан кийин бул көчүрүлүп баштайт. Көчүрүлүп бүткүчө күтүп, андан кийин ушул көчүрүлүп алган файлды же болбосо программаны ачабыз. Ачкандан кийин сиз төмөндөгүдөй экранды көрөсүз. Бул орнотуу процесси башталды. Бул жерден далее же болбосо next деген баскычты басып кете беребиз. Жана орнотуу процессинде сизге кайсыл жерге орнотууну сурайт. Бул жерден program fileска көчүрүлөт. Азыр установка бүткүчө күтөбүз. Бүткөн соң мой компьютер баскычты тандап туруп жана текшерип алсаңыз болот. Бияктан program files Java JDK 1.8.131 версия коюлду. Мунун ичинде bin деген папка бар. Анын ичинде ушул программалар бар. Бул жерде Java жана Javac деген программалар бар. Жана ушул файлдардын дарегинин копиясын көчүрүп аласыз. Жана мой компьютер тандап туруп чычкандын оң баскычын басып, свойствосуна киресиз. Бул жерден төмөнкү баскычты басасыз. Жана переменные среды деген баскычты тандагандан кийин төмөнкү экранды көрөсүз. Бул жерден path деген жазууну тандап туруп, өзгөртүү баскычын басасыз. Жана сиздики кичине башкачараак ушундай болуп чыгышы мүмкүн. Бул жазуунун эң аягын таап туруп, өтүрдүү чекит коесуз дагы Ctrl V кнопкасын басасыз же болбосо жана көчүрүп алган даректи ушул жерге таштайсыз. Окей баскычын басып, бул экранды жабасыз. Эми биз JDK-ны коюп алдык. Бирок туура койгонубузду текшериш үчүн бизге командная строка программасы керек. Windows жана R кнопкасын басып, жана CMD деп жазасыз. Төмөндөгүдөй терезе ачылат. Бул жерге латин шрифти менен Java деп жазганда мондай нерсе чыкса, бул сиз туура орнотконуңуздун белгиси. Эгерде мындан башкача нерсе чыкса, анда орнотуу процессинде бир аз ката кеткен. Мына ушун менен биз JDK программасын коюп алдык жана эмки сабакта IDE программасын коебуз. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат, саламатта калыңыз.